Аламбүдүн районунун Чоң Арык айылынын баш бөлтөк тоосунда 60 гектар аянттагы куураган чөп күйүп кетти. Бул туурасында бүгүн Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Райондун Орто Сай айылында дагы өрт кырсыгы катталып, 30 гектар аянттагы куураган чөп күйүп кеткен. Кыргыз өкмөтү жакын арада тез жардам кызматына унааларды сатып алуу жана анын материалдык техникалык базасын жакшыртуу үчүн 35 миллион сомдон ашуун каражат бөлүүнү пландаштырууда. Бүгүнкү күнү жол кыймылынын эрежелерин бузуулар боюнча айыптардан 175 миллион сом жыйналган. Бул каражаттардын бир бөлүгү кызмат көрсөтүүгө, жол инфратүзүмүн, почта кызматтарды жакшыртууга, жол кыймылынын эрежелерин бузуулар үчүн айып пулдарды жыйноону башкарууну жакшыртууга берилет. Көрсөтүлгөн каражаттардын бир бөлүгү 35 миллион сомдон ашуун тез жардам унааларын сатып алууга бөлүнөт. Күтүлүп жаткандай, ушул жылдын аягына чейин жол кыймылынын эрежелерин бузуулар үчүн айып пулдарды жыйноо темпи ушул деңгээлде сакталса, тез жардам кызматынын унааларын сатып алууга 70 миллион сомдон ашуун бөлүнмөкчү. Бишкек-Ошуна жолунда жол кырсыгынан 4 адам жабыркады. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Жол кырсыгы кечээ күнү 4:30 чамасында Көк Бел ашуусунда болгон. Анда Honda Step вагон жана Honda Accord үлгүсүндөгү унаалар сүзүшкөн. Жол кырсыгынын кесепетинен 4 адам жабыркаган. Учурда алардын аты жөнү такталууда. Жерине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары барып, жабыркагандарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп берген. Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү бул кырсыктан Каракөл шаардык ооруканасына жеткирилген 4 адамдын бири каза болуп калгандыгын ырастады. Жетегүз районунун Ак Дөбө айылынын кичинекей тургуну сүнөткө отургузулгандан кийин ооруканага шок абалда түшкөн. Бул туурасында күбөлөр турмуш басылмасына билдиришкен. Алардын айтымында бала кансырап, чыңырып ыйлап жатканда аны апасы ооруканага алып барган. Жетегүз райондук ооруканасынын жетекчиси Канат Жумадылов бала 26 күнү түшкө маал ооруканага келгендигин билдирди. Операцияда жараттаңууда керектелүүчү аспап, жип, ушул сыяктуу буюмдардагы микробторду физикалык жолдор менен зыянсыздандыруу чаралары сакталган эмес. Балага наркоз берилип, канап жаткан жери кайра тегилип, тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Балага медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйүнө чыгарылган. 9 жаштагы бала мечитте отургузулганында 10 күнгө жакын убакыт болгон. Индияда русалка синдрому менен ымыркай төрөлдү. Жергиликтүү ооруканада төрөт жеңил өткөн, бирок ымыркайдын эки буту бири-бирине кошулуп калган. Жаңы төрөлгөн ымыркайдын абалы оор болуп, дарыгерлер райондук ооруканага жиберүүгө сунуштаганына карабай кеч болуп калган. Дарыгерлердин айтымында бала өтө алсыз абалда болуп, 1 саат аралыгында көз жумган. Дарыгерлер ымыркайдын жынысын дагы аныктаганга жетишпей калган.